Балаңызда 3 нерсе болбосо балаңыз ийгиликке жетпейт. Биринчиден жоопкерчилик. Бүгүн Бишек менен Айылды салыштырып көрө турган болсок, Бишекте квартирада жоопкерчилик жок да балдарыбызда. Мектепке барып келет, ойноп күлүп жүрө берет, телефон колдо болду. Дагы не деп коет, бирдеке деп коет эле унутуп калдым. Айылда мисалы жер үйдө, Бишекте деле жашасаңыз, жер үй ала турган болсоңуз, жер үйдө 4 тоок кылып коюңуз. 4 кой кылып коюңуз, арашан козу кылып коюңуз мисалы үчүн. Сен жоопкерсиң балам, карагын, чуун карагын, нанын карагын, сени ушу бизнесиң деп жаштыгынан ошол нерсеге үйрөтө турган болсоңуз, ошол нерселерди карап балаңыз жоопкерчиликти үйрөнөт да. Ошон үчүн айылдыктар көп учурда шаарга келип ийгиликке жетип кетет бизнесте башкада. Чындыгында ушундай көпчүлүк айылдан келип шаарда бизнесин куруп ийгиликке жетет. Андан кийин ушу жоопкерчиликти үйрөтүп чоңойтушуңуз керек. Экинчи маселе бул балаңызга эч качан жалкоолукту үйрөтпөңүз. Эч качан жатак кылбаңыз. Өзбек туугандары карасаңыз, балдары бир жөн жүрбөйт. Ар дайым чалып сурап турат. Балам не кыласың? Эмгек менен иштеген, аракет кылган, таза пешене терме иштеген. Өнөргө үйрөтөт балдар. Сизчи? Телефон менен жалкоолуктан башка нени берип атасыз? Ойлонушуңуз керек. Балдарыңызга эч качан жалкоо кылбаңыз. Жатак кылбаңыз. Үчүнчүдөн бир нерсеге сүйүнүшүңүз керек. Эгер балаңыз сизди укпай өчөр болуп атса, бул жакшы мааниде айтып атам, өчөр болуп атса, кээде өзү көзү жетип турат, сиз кылба деп турасыз, өзү көзү жетип турат, сиздин айтканыңызды кылбай кылып атабы? Ал жакшы иш негизи. Бул өчөрлүк дейт да. Кээ бир ата-энелер дагы түшүнүш керек. Союздун тарбиясын алып калдык дейт. Союздун тарбиясын алган болсоңуз, анда Союздун учуру менен токтоп туруңуз да. Азыр технология башка. Ушундай күчтүү айтышниктер бар да. Булар ата-энесинин сөзүн деп Россияда иштеп жүрөт. Ушундай күчтүү акылдуу балдар бар. Күчтүү бизнес жүргүзө турган балдар бар. Бирок ата-энесинин айтканы менен башка жерде ун ташып, көмүр ташып жүрөт да иштеп. Кичине эле ошо балдарга колдоо керек да. Кичине эле билим алып, кичине эле аракет кылып калса бул балдар. Ошо Россияда 20 жыл, 10 жылда иштеп таба албаган акчаны 1 айда таап коет, 1 жылда таап коет ошо балдар. Болгону сезимге алданып калды да. Мындай түшүнүшүбүз керек. Ата-энеңиз 5 жыл окуп айтышник боло алган эмес. Ата-энеңиз 5 жыл университетте окуп англис тилди үйрөнгөн эмес. Сиз англис тилди билесизби? Бул деңгээлде ата-энеңизден бийик турасыз. Ата-энени урматташ керек, сыйлаш керек. Бирок билим жааты сизден төмөн болуп атпайбы? Бул жерде адилеттүүлүктү караш керек. Чынбы? Аллах Таала акыретте адилеттүүлүк кылат. Бардыгыбызга адилеттүүлүк кылат. Жашка, сезимдерге карабайт. Демек, кээ бир учурда туура багытты беришибиз керек ата-энелер. Бул бала меники болду, өлгү чейин меники деген түшүнүк жок. Эркине коюп, чоң иштерди кыла турган балдарды эркине коюш керек, аларды колдош керек колдон келишинче. Демек, 3 нерсеге маани бериңиздер мекендештерим.